Ош облусунун Достук чек ара постунда атайын уюшулган кылмыштуу топтун мүчөлөрү кармалды. Алар өткөрмө бекет аркылуу эки өлкөгө каттаган жарандарга такси кызматын көрсөтөм деп, зордук зомбулук менен отургузуп тосуп алууга келген тааныштарынан да кардар талашып, уруп токмоктогонго чейин барышкан. Бул боюнча жабырлануучулар тарабынан Ош облустук ички иштер башкармалыгына 14 арыз келип түшүп, милиция кызматкерлери иликтөөнү улантып жаткан. Көрүлгөн ыкчам иш-чаралардын натыйжасында 2 шектүү колго түшүрүлдү. Кара Сыр районунун тургуну арыз менен кайрылган, ал өзүнүн таанышын тосуп алуу максатында Достукка барганда, ага ушул сен алдап атасың бизде деп ур токмок алган, денесине залал келтирген боюнча кылмыш иши козголуп, ошонун алкагында бүгүнкү күндө 2 жаран шектүү катары жоопко тартылды. Мурдагы 2017 жылкы кылмыш жаза кодексинин 266 беренесинде бейбаштык боюнча кылмыш иши козголгон болчу. Акыркы ошо тергөөнүн жүрүшүндө денесине анча оор эмес залал келтиргендик үчүн жаңы кодексте 131 беренеси боюнча кылмыш иши козголуп, айыбы бузулуп, бүгүнкү күнү сотко жөнөтүү каралып атат, баш коргоо чарасы каралып. Жалпысынан кармоо учурунда 9 жаран алып келинип, анын ичинен экөөсү шектүү катары кармалып, айыбы угузулду. Анын бири Ысайбек аттуу жаран Орусия жергесинде кылмыш жасап издөөдө жүргөн жана ички иштер министрликте уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары каттоодо тургандыгы айтылды. Арыздары сөзсүз каралбай калбайт. Бардыгын ошо чара көрүү атайын юридикалык баа берүүнчө жүргүзүлгөн иш-чаралардын негизинде ошол иштер аткарылды да. Мындан башка дагы бүгүнкү күндө дагы ошондой ыкчам иш-чаралар жүрүп жатат. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, ошондой эле арыздын негизинде Ош шаарында мурунку күнү кармалган, анан Өзгөн районунда кармалды. Жалпысынан ошо кармалган жарандардын ичинен уюшулган кылмыш топ мүчөсү катары 4 жаран бүгүнкү күндө жоопко тартылып атат. Буга чейин Өзбекстандын айрым жарандары Оштогу такси айдоочуларын айынан Кыргыз бийлигине кайрылып, алардын өкүмзордугуна даттанышканы маалым. 2022 жылдын август айында тараган бул видеодо өзбек жараны такси айдоочуларынын коркутууларына кабылганын айтууда. Ал Орусиядан Ош аэропортуна учуп, андан ары Өзбекстанга өтүп жаткан жарандарды таксисттер зордоп унаасына салып, чек ара бекетине чейинки 6 чакырым жерге ар бир кишиден 500 рубльдан алып жатканын билдирип нааразы болгон. O'sha yerda bitta ikkita o'zidan mafiyachi yasagan 30 tami endi 20 tami 40 tami 50 tami bilmayman taksistlar bizni nonimiz shu, biz masjiddan pul topyapmiz deb o'zbeklarni o'zbeklarni 500 rubldan 6 kilometrga 4 ta odam, 6 ta 7 ta odam qilib tiqib mashinasiga 6 kilometr chegaraga olib keladi. Aeroportdan chegaragacha 6 kilometrda. Коюлган дооматтарды Достук постунан Өзбекстанга каттагандар жана ошол жерде дүкөн иштеткендер да тастыкташты. Мындай көрүнүштөрдү жоюу максатында жергиликтүү бийлик, укук коргоо органдары такай көзөмөлгө алып турушу керек. Тиешелүү кызматтардын жүргүзгөн иш-чараларынан кийин жогорудагыдай терс көрүнүштөр жолго коюлуп жатканын белгилеп өтүштү. Аэропорттун расстояниясы 5 километр. Ошол 5 километр жерге 500 сомдан эң кемі болбосо 1000-1200дан акчасын алып туруп, машинага салып, бирөөсүнү салып, мен кеч калып атам десе да карабай, 4 адам толушуну күтүп, ошондой ситуациялар болгон, что адамдар кеч калып калган даже самолеттан, зомбулуктар болгон, балдар калтек дагы жеген, алар дагы укканбыз. Но в связи с тем, что заявитель болбогондуктан, потому что адам шашып кетет дейм, башка Россияга, башка Казакстанга, ошолор заявлять этпегениден ошол күчөйө берген. Чек арадан кайтып кошо келип калабыз, нар жактагыларда. Но бизге тийбейт го. Баягы нар жактан өткөн баягы Өзбекстан жарандарын колунан кармап, сумкасын бербей бир нече жолу мен күбө болгонмун. Таксиге зордоп салып, айлантып 500ден 1200 сомго чейин булардын акчаларын алып кыйнайт болчу. Бул маданиятсыздык болчу. Эми мындайча айтканда биздин таксисттер эле туура үй бүлөсүн багайындап атат биздечи. Бирок ошондой болсо да кичине бир баягыдай ынсап менен кылыш керек да. Эми мисалы үчүн эми мына азыр мынабы маршруткалар 40 сом болгондон кийин булар дагы ынсап менен алып барыш керек. Өзүбүздүн бир жаман жагыбызды көрсөтпөсөн, жакшы жагыбыз менен мындай бир мамлекетибизди алдыга көтөрүшүбүз керекпи?
Ош облустук ички иштер башкармалыгы кылмыштуу топтун мүчөлөрү менен күрөшүүнү күчөткөн. Аталган мекеме жогорудагы иш боюнча түшкөн 14 арыздын 11-inin бетин ачып, учурда кылмышка шектүү 4 жаран кармалган. Калган 3 арыз боюнча иликтөө иштери уланууда. Асия Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Ош.